Биринчиден бул жаңылык болбой калды. Тилекке каршы Кыргызстандын соңку кездерде эл аралык аренада уят маскара болушу бул көнүмүш адатка айланып калды. Баягы сабатсыздыкка кандай көнүмүш болуп калсак, ушу эл аралык деңгээлде Кыргызстандагы мындай маскарачылыктар конституцияны жоготуп алуу боюнча, дагы башка толгон окуялар боюнча маскара болуп келатабыз. Бул түзүлгөн кырдаалдан биринчиден эми чыгуунун жолун сурап атабыз. Ушул кырдаалга алып барбоонун жолун сунушташ керек эле. Эми ушул азыр кырдаал түзүлүп калды, эми чыгуунун жолун сунушташ керек. Ушундай кырдаал түзүлбөш үчүн жанагы бир кайрылуу жасадым эле мен. Аны дагы кээ бир кыргыз жазмакерлери атайын түрдө ар кандай багыттарга буруп, маанисин өзгөртүп, экөөнүн жараштырууга чакырып атат. Жараштыруу жөнүндө маселе болгон жок. Мен айттым эле, ушул кыргыз интеллигенттери, аксакалдары, эл акын, эл жазуучу, академиктер жыйналып, экөөң боткону бирдей бышырдың. Экөөң тең аралашпай туруптур. Биз партиялык эмес, парламенттик эмес, фракциялык эмес, элдик өкмөттү курайлы. Ушул өкмөт кыска мөөнөттүн ичинде кимиңердин айыбыңар канчалык деңгээлде экенин аныктап чыкканга чейин бир улуттук улуу жыйындын чечимин кабыл алышы керек эле. Тилекке каршы кайдыгерлик. Мына сиз берип аткан суроо, мына ушул түзүлүп аткан кырдаалды көрө билбеген болсо, ал саясатчы эмес. Четинен карасаң, мамлекеттик ишмер, саясий ишмер деп чыгышат. Эгер саясатчы болгон болсо, ушул 2 кадам, 3 кадам алга карай кырдаал кайсыл жагына кетет? Түзүлгөн кырдаал эмнеге алып барат? Кыргызстандын башына ушул кара туман каптап келатат, муну кандай токтотобуз деген маселелерге, суроолорго жооп таба турган кишилерди гана саясатчы, же болбосо жанагы элита деп айтса болот.